Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ташиев пансионат ээлеринин ысык көлдөгү эс алуу жайларга баруучу жолдордун баарын оңдоп түзүүнү тапшырды. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Чолпон Ата шаарында эс алуучу жайлардын жетекчилери менен жолугушту. 2025 жылдын 21-июнунда Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Чолпон Ата шаарындагы президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде Ысык көл районундагы жана Чолпон Ата шаарындагы эс алуучу жайлардын тегерек четин көрктөндүрүү боюнча жыйын өткөргөн. Аталган иш-чара Ысык көл районундагы жергиликтүү бийлик органдарынын башчылары, Чолпон Ата шаарындагы эс алуучу жайлардын жетекчилери, коопсуздук органдарынын жана башкалар тиешелүү мекемелердин өкүлдөрү катышты. Жыйындын жүрүшүндө УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Ысык көл районундагы эс алуучу жайлардын тегерек четиндеги жолдордун начардыгын, жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолдун тротуарлардын жоктугун, жашылдандыруу иштери жана инфа түзүмдүн төмөндүгүн белгилеген. Чолпон Ата шаарындагы эң жогорку кызмат көрсөтүүчү алдыңкы эс алуу жайлар жайгашкан. Алардын короосунун ичине кирсең жаркырап турат. Бирок сырткы жагында жолдор талкаланган, жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолдор жок. Жашылдандыруу иштери өтө начар, каралбай калган. Жылына 10 миңдеген адамдар келип эс алып кетишет. Канчалаган акча иштеп жатасыңар, ошонун аз бөлүгүн эс алуу жайга алып баруучу жолдорду оңдоого, көчөлөрдү жарыктандырууга, көрктөндүрүү иштерине жумшап коюуга жараган жоксуңар деп белгиледи УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев. Аны менен катар Камчыбек Ташиев Ысык көл районундагы айыл өкмөт башчыларына кайрылып, жергиликтүү бюджеттин эсебинен инфа түзүмдүк долбоорлорду уюштурбагандыгын катуу сынга алды. Ошондой эле жетекчилер тарабынан өкмөттүн казынасына кол салуулар болбосу керектигин, эгерде коррупциялык элементтер аныкталса, алар мыйзам чегинде жоопко тартыларын эскерткен. Президент Садыр Жапаровдун түзмө-түз тапшырмасы негизинде Камчыбек Ташиев жергиликтүү бийлик органдарынын башчыларына жана эс алуучу жайлардын жетекчилерине 2023 жылдын сентябрь айынын аягына чейин Ысык көл районундагы эс алуучу жайларга баруучу жолдордун баарын оңдоп түзүүнү, жарыктандыруу жана жашылдандыруу иштерин толук бүткөрүүнү тапшырды. Кимде-ким тапшырманы аткарбай шалакылык кылса, тийиштүү жоопкерчилик каралары эскертилди. Белгилегенче аткарылган иштердин баары генерал-полковник Камчыбек Ташиевдин жеке көзөмөлүндө болот. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Кыргызстан жакынкы чыгыштагы жаңжалга тынчсыздануусун билдирди. Кыргызстан Иран-Израиль жаңжалынын курчуп баратканына жана Газа тилкесинде болуп жаткан кайгылуу окуяларга тынчсыздануусун билдирет. Бул тууралуу Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 21-июнда Стамбулда өткөн Ислам кызматташтыгы уюмунун Тышкы иштер министрлер кеңешинин 51-чи сессиясында сөз сүйлөп жатып айтты. Министрликте маалымдашкандай, ал жаңжалдар аймактык коопсуздукка жана бүтүндөй эл аралык туруктуулукка өтө терс таасирин тийгизерин билдирген. Буга байланыштуу Кулубаев кырдаалдын урушуна жол бербөө боюнча биргелешкен күч-аракеттерди координациялоонун маанилүүлүгүн баса белгилеп, жаңжалды тынчтык жана дипломатиялык жол менен гана чечүү, ошондой эле жакынкы чыгыш аймагында бекем тынчтыкты орнотуу үчүн биргелешкен күч-аракеттерди жумшоого чакырды. Сессиянын катышуучуларына Кыргызстан чыр-чатактарды тынчтык жолу менен чечүүнүн каражаты катары диалогду жактай турганын жана ар кандай чыр-чатак эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптеринин жана ченемдеринин биринчи кезекте буунун уставынын негизинде сүйлөшүү үстүндө саясий жана дипломатиялык жол менен гана чечилиши керек экендигине бекем ишенерин кайталады.
Соңында Кыргызстан аймактык кызматташтыкты чыңдоого салым кошууга, кызматташуунун жаңы натыйжалуу форматтарын табууга жана ошол эле учурда эки тараптуу жана көп тараптуу форматта түрдүү глобалдык таасир борборлору менен активдүү өз ара аракеттенүүгө ниеттенип жаткандыгын баса белгилеген. Алматы-Бишкек трассасында ири жол кырсыгынан 5 адам каза болду. Алматы-Бишкек трассасындагы чоң жол кырсыгынан 5 адам каза болду деп билдирди Алматы облустук милиция департаменти. Жол кырсыгы 21 июнда саат 13:00 чамасында жолдун 135 километринде болгон. Кырсыктын кесепетинен 5 адам каза болду. Алардын 4-өө Mitsubishi Pajero жана Toyota Highlander унаасынын жүргүнчүсү болгон. Алдын ала маалымат боюнча Mitsubishi Pajero унасы 42 жаштагы айдоочуга каршы тилкеге чыгып Toyota Highlander менен андан кийин DAF жүк ташуучу унаанын чиркегичи менен кагышкан. Кырсыктын кесепетинен окуя болгон жерде 5 адам каза болду. Алар Mitsubishi Pajero унаасынын 4 жүргүнчүсү жана Toyota Highlander унаасынын 1 жүргүнчүсү. Жол кырсыгынын калган катышуучулары ар кандай жаракаттар менен медициналык мекемелерге жеткилди деп айтылат маалыматта. Жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Кашкар Жунушалиев аеосуз жазалары эскертилди. Мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев кой таш окуясы октябрь төңкөрүшү боюнча коомчулук тарабынан жеме угуп өзгөчө айыпталып келет. Ага укуктук баа берилбей келатканы да түшүнүксүз. Кечээ депутат Камила Талиева парламентте маселе көтөрүп, Кашкар Жунушалиевдин кайда жүргөнүнө издөөгө алынганына кызыккан. Убагында бийик трибунада ант бергенин айтып, кылмыш кылса кет башы менен жооп берерин да эскертти. Укук коргоо органдарына кайрылып ал боюнча маалымат берүүсүн талап кылды. Ошондой эле Камила Талиева өз сөзүндө аеосуз жазалоону баса белгилеп, адилеттүүлүк үчүн каңыры түтөгөнүн жашыра алган жок. Башкасын айтпасак да кой таш окуясында Самат Курманкуловдун оор жаракат алышына, миңдеген жергиликтүү тургундардын сабалышына, ошол катар октябрь төңкөрүшүндөгү башаламындыкка, Үмүттүн өлүмүнө, жүздөгөн жарадарларга кимдер жооп берет? Эки коогалаң учурунда тең Кашкар Жунушалиев ички иштер министри катары кызмат кылып турган. Дал ушул Эргулга мыйзам алдында баа берилсе, эски карт сыйрыла берет, айыкпайт. Бирок эртедир кечтир Кашкар Жунушалиев жазасын аларын шексиз, аз калды, кичине убакыт керек деп жазган Арба Кейжи сайты. Артымда турган ушул кичинекей балага колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер деп кыйналып, азыр акыркы операциясына $31,000 каражат керек экен. Эжеке ушул биздин аудиторияга чыгабыз деп сиздердин алдыңыздарга келип отурган үчүн ушуга колдон келген жардамыңыздарды берип коюңуздар туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн $31,000 операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күн апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Мбанк Мукамбек Б жана Сбербанк Райымберди Б деп чыгат. Оң колуң менен бергенди сол колуң көрбөсүн демекчи. Буйруса кубанычтуу жаңылык менен бөлүшөлү. УКМК Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясында коррупциялык схема аныкталып бөгөт коюлду. Кыргызстандын УКМКсы Улуттук илимдер академиясына мындан ары Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясына мамлекет тарабынан ыкчам башкарууга берилген кыймылсыз мүлк объекттерин пайдалануу боюнча ишмердүүлүгүн комплекстүү текшерүүнүн жүрүшүндө имараттарды мыйзамсыз ижарага берүү боюнча коррупциялык схема аныкталды жана ага бөгөт коюлду. Козголгон кылмыш ишинин алкагында Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясынын айрым кызмат адамдары жеке кызыкчылыктарын көздөп, жеке баюу максатында ишкерлер менен кылмыштуу бүтүмгө кирип, аларга мыйзамсыз бөлмөлөрдү берип, тиешелүү эсептик жоопкерчиликтерди айланып өтүп, ижара акысы үчүн өз алдынча акча алышканы аныкталган. Учурда бул мыйзам бузуулардын натыйжасында мамлекетке келтирилген зыяндын көлөмдөрүн аныктоо боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Андан тышкары жүргүзүлгөн текшерүүнүн жүрүшүндө Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясынан өлкөнүн бардык аймагы боюнча 20га жакын объект жеке жана башка менчикке чыгарылгандыгы тууралуу маалыматтар алынган. Маалымдама Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 18-беренесине ылайык Улуттук илимдер академиясынын мүлкү Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясынын ыкчам башкаруусунда турган мамлекеттик менчик болуп саналат.
Мамлекет Кыргызстандын Улуттук Илимдер Академиясынан негизги жана жүгүртүлүүчү фонддорду, жерди жана башка мүлктөрдү мөөнөтсүз жакка акысыз пайдаланууга берет. Улуттук Илимдер Академиясына берилген мамлекеттик мүлк алынып коюлбайт жана башка тараптарга берилбейт. Ошондой эле Борбор калаанын ортосунда жайгашкан объектилердин бири иш жүзүндө Кыргызстандын Улуттук Илимдер Академиясына тиешелүү. Бирок укукту белгилөөчү жана укукту күбөлөндүрүүчү документтери, мамлекеттик акт, техникалык паспорт тиешелүү мамлекеттик органдарда каттоосу жок болгондуктан мыйзамдуу түрдө ээсиз деп табылгандыгы аныкталды. Кыргызстандын УКМКсынын көмөгү менен керектүү документтерди тарифдөө жана алуу үчүн жерди топографиялык сүрөткө тартуу иштери демилгеленген. 13-июнда Кыргызстандын Улуттук Илимдер Академиясына жалпы аянты 3,36 гектар болгон белгиленген жер участогуна менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акт тапшырылган. Кыргызстандын УКМКсы мамлекеттик мүлктү башкаруу жана менчиктештирүү чөйрөсүндөгү мыйзам бузууларды аныктоо жана бул багытта мыйзамдуу тартипти орнотуу боюнча иштерди улантууда. Кыргызстандыктар Израилдин аймагынан Египет аркылуу чыга алышат. Тышкы иштер министрлиги. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Израиль мамлекетинин аймагында жүргөн мекендештердин көңүлүн маанилүү маалыматка бурат. Израиль менен Ирандын ортосундагы жаңжалдын фонунда аймактагы кырдаалдардын курчушуна байланыштуу Кыргызстандын жарандарынын коопсуздугун камсыз кылуу максатында Египет тарап менен Эйлаттагы Египет Араб Республикасынын башкы консулдугунан кыска мөөнөттүү визаларды 14 күндөн 30 күнгө чейин алуунун жөнөкөйлөтүлгөн тартиби жөнүндө макулдашууга жетишти. Бул Кыргыз Республикасынын жарандарына Израилдин аймагынан Египет аркылуу чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк берет деп айтылат билдирүүдө. Кыргызстандын Герцлиядагы ардактуу консулунун кеңесинен Египеттин Эйлаттагы башкы консулдугуна уюшулган чыгуу 24-июнга пландаштырылганы такталган. Тышкы иштер министрлиги Израилдин чыгып кетүүнү каалаган бардык жарандардын төмөнкү маалыматтарды тез арада берүүнү өтүнөт. Фамилиясы, атасынын аты, Кыргызстандын жаранын жарактуу паспортунун сериясы жана номуру, Израилдеги учурда турган дареги, байланыш телефон номери, паспорттун башкы бетиндеги сүрөтү. Бир жумада 271 мас айдоочу аныкталды. Өлкө аймагында 16-июндан 22-июнга чейин 21758 эрежелерин бузуу фактылары аныкталды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын билдиришкенде, анын ичинен тийиштүү документтер жок транспорт каражаттарын башкаруу 663, мас абалында унаа башкаруу 271, терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу 105, жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эреже бузуулар 646, транспорт каражаттарынын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу 3938, автоэн баштык 16, белгиленген ылдамдыктан ашуу 4165, жалган мамлекеттик номуру менен унаа башкаруу 6, башка жол эрежелерин бузуу фактылары 9660. Унан тышкары ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 2288 унаа убактылуу токтотуучу айып куроо жайына токтотулган.